Kişinin en жақшысы бұл субханалла үйде отырғаны негізіндечи таарынбаңыздар ошо күйөөсү таап келип эле машалла ошонун алып келгенин жеп коюп эле королевада үйдө отуруш керек да негизиндечи. Ана не обязательно аял кишиге барып оокат кылып керелден кечке жиндөгөлөр менен мушташып кырылышып дегендей не обязательно да. Анан эми ошол эле мезгилде шариятыбыз субханалла уруксаат берет. Кимдер иштесе болот. Жанагындай күйөөсү өлүп калгандар, ошол эме субханалла тыштап кетип жанагындай иштесе болбой калса, же болбосо өзү жалгыз бой болгон болсо, эч бир мындай бир оокат таба албаган болсо, ошо уруксаат берет шарият иштегенгечи. Анан эми бизде болсо башка заман, башка убакыт болуп атат. Иштеп аткан экенсиздер, ошол формаңыздарды кичине кененирээк тиктирип алгыла. Ошол эле мезгилде кичине баягы өзүнө ылайыкташтырып койгула. Анан мен эмеде жүргөндө, бу араб мамлекеттеринде жүргөндө көп көрөм, форма одежда аялдардын формалары бар да, военный формалар. Ошого ылайыкташтырып алсаңыз, намазга дагы өзүңүзгө да ылайыктуу болот, иншалла. Негизи аял кишиге 5-чи парыз бар. Мына 6-чы парыз керек болсо, ыйман келтириш парыз, намаз окуш парыз, орзо тутуш парыз, зекет бериш парыз, ажылык кылыш парыз, анан аялга өзүнчө 6-чы парыз бул чачын жаап жүрүш парыз, денесин жаап жүрүш парыз. Бул моюндан алынбайт. Дайым военный болсоңуз да, бул таксырым Аллах ыраазы болсун, уже бул жагы уже 6-чы парызыңар чечилди. Эми кыямат күнү бул киши ушул жерде турган аялдар үчүн жооп бербейт. Жоолуксуз келип алган болсо, эми такыр мындай чачтын деңгээли бар да. Мындай көпчүлүктөрү биз шариятыбызда кедейчиликтин эшигин ача турган нерсе деп айтабыз. Чач деме турсун. Мен болсо өзүм бул жерде мен карашымча кээ бирлериңер мага барган экенсиздер, бир 20%ыңар мага барган экенсиздер кийимгечи. Мындай мен өзү зрительный память жакшы, субханалла. Айтайын дегеним, ошол жин шайтандар, көз тийүү, жана кара дубаланып калуу деген бар го. Көп убакыттарда сыйкырчылар тырмак, анан чачты колдонушат. Ошол эле мезгилде көздүн көпчүлүгү эмеге тиет, аялдын чачына тиет. Анткени аялдагы бар нерсенин ичинде эң кооз нерсеси бул чач болуп эсептелет. Ошол себептен көп убакыттарда ушул именно карасаң көп аялдар баш ооруп жүргөн болот. Дайыма баш ооруйт. Мисалы такыр постоянно чарчайсыңар. Түштөн кийин чарчоо башталат. Анан кимде бир нерв болуп постоянно өзүңөр кыжаат болуп турасыңар да. Ошол нерсе именно ошо чачты катпаган себептен болот. Бул клинически доказано. Азыркы заманбапында мындай айтканда медицина менен да доказанный нерсе болчу. Именно ошол негативдүү бүт энергия чач аркылуу кете тургандыгы ушундай кечирип алсак.